Мугалимдин арманы. Чындап, азыр сүйүү жана чык болсо шондо окуп бермекмин. Мен биринчи эч жакта карабай аштым, Алган билим эч нерсеге жарабай, азап тарттым, көр турмуш деп аябай, тыным албай, иштеп жүрдүм мектепте, тыйын таппай, мен окуткан баладай. Жыйнап топтоп тапканды бүт ташыган, же болсо не энчиленген казынам, шапары тээп, ойноп күлүш жөн турсун, шайым оду айлыгымдын азынан. Айлам кетип андан алдым карызды, агыйни ар жандан алдым карызды, жон жукарып сыйрып алып бетимди, чоң атамдай чалдан алдым карызды. Билим минтип бербеген соң шыбага 5 жыл неге тарттым экен убара, бышып толуп элди багар куракта, болду мерсиз кайыр сурап дубана. Болуп туруп жаштык билик акылым, боор уртар абалымын ачыдым. Кайра түрүлүктөн сокку жеп, кайрат кетип, кадимкидей жашыдым. От азайып, үмүт кыял шамынын, өчүрдүгө жакшы ниеттин жарыгын, жаш муундарга кантип таалим бере алам, жаратылуу тойбой жатып карыным. Калса керек барган жакта издерим, канчалаган жерден жумуш издедим, катыгүн бу нан табуунун камын жеп, кандай гана пландарды түзбөдүм. Ысык төшөгүмдү таштап азандан, ырыскымды издеп жүрдүм базардан, бара колго кирип дүйнө бардар болуп, кирешени тазалгам. Ыңгайлашып, талабынан учурдум, ыгын таптым, карыздардан кутулдум, капчык толду, акча жатты көбөйүп, катаал турмуш бирок сенден утулдум. Сен кыз эле кезде күйгөн мешелем. Сергек ойлоп, билимге абдан өчелем, кызыл кулак болуп теңге куубастан, жаш муундарга билим берсем дечелем. Вакыя деген сүрөө бар. Ошол вакыя деген сүрөнү үйрөнгүлө. Анткени мен силердин бай болушуңарды каалайм. Бир адам бар экен, көбүрөөк илим менен алек болот экен, зикир менен, ибадат менен, анан балык чакасы менен анча алек болбойт экен. Ошого бирөө келип айтыптыр да, эмнеге алек болбойсуң, кийимге чесин, тамак ашына ойлонбойсуңбу десе, анын берген жообун караңыз. Мен эмнеге ойлоноюн, эмнеге кам көрөйүн? Анткени мен буларга вакыяны үйрөтүп койгонмун. Күн сайын окушат, Кудай Таала өзү байытат, өзү кам көрөт деген экен. Вакыя деген сүрөө бар. Бай дегенди эле ойлобогула. Ким эгерде вакыяны окуп жүрсө дайыма, материалдык жактан да кедей болбойт, муктаж болбойт, руханий жактан да бай болот. Карагыла, бул акыры байыды, бирок арманын көрүп атасыңарбы? Менин максатым байыш эмес эле дейт. Менин максатым балдарга билим бериш керек болчу. Менин максатым балдарга билим бериш керек болчу. Ушундай бир сөз бар го. Өлүмдүн бар экенин билип туруп, көп күлгөн кишиге таң калам деген. Бир күнү өлөбүз, бу дүйнө бүтөрүн билип туруп, ушул дүйнөгө кызыккан кишиге таң калам дейт. Акыретте сурак болорун билип туруп, байлыкка кызыккан кишиге таң калам дейт. Байлыкты кууган кишиге. Шайтандын душман экенин билип туруп, ага моюн сунгандан таң калам. Тозоктун бар экенин билип туруп, мен күнөө кылганга таң калам дейт. Байлык Кудай Таала берсин, бирок жүрөгүңөргө эмес, колуңарга менен чөнтөңөргө берсин материалдык байлык. Байлык менен кошо беришендикти берсин. Анын эсеби сурагы болот. Даяр келген байлыктан корккула. Күркүрөп келген байлыктан корккула. Эгерде зекет илимин билбесең, садак илимин билбесең, алмайдын бермеyi бар, акыреттеги жооп илимин билбесең, 4 суроонун бири ушул. Байлыгыңды кайдан таптың, кайда короттуң? Тапсаңарды Кудай адалдан берсин, адалга кетирсин. Бул өтө маанилүү. Бирок руханий байлыкка Кудай чек бербесин. Бере берсин. Бирок ошо руханий байлыгыңарды эч кимге бербей кетип калсаңар, бул да кандай кыянат. Ошон үчүн бул ушул эки дүйнөнүн арбашы. Мугалим байкуш балдарга акыл берсем, руханий байлык берсем деп атат, бирок өзүнүн курсагы тойбой ар кимден сурап жүрүп, арман бир учурда ушундай болуп кеткен, азыр кандай билбейм. Мугалимдердин баардыгы Россияга кеткен, базарга чыгып кеткен. Бул билгенге өтө чоң жоготуу. Азыр менин досторум бар. Бир досум бар, мугалим болуп иштечү университетте, жакшы мугалим эле. Анан бир бизнес структурага кетти, азыр бир чоң депутаттын бизнесин башкарат, өтө байып кеткен. Бирок аны менен кошо, өзү менен кошо университеттеги бүт жакшы мугалимдердин баарын алып кетти. Мен айттым, сен элдин душманысың. Тамашалап айтам мен дос. Анткени албетте буларыбыз бала чакасы турмушун жакшы кылып атат, бирок канча балдарга талим тарбиясын берет эле. Сен акчага кызык туруп кетип калдың ошолорду. Башка жактан алсаң ал, университет менен мектептен албашың керек болчу деп тамашалап айтам. Эми тамаша чындыгына жараша.